Оптовая скидка ступеньками. Задача. Егер 10 штук сатылса, 10 штук товар сатылса, өзүнүн базасымен чыгарып беребиз. 10 штук менен 10 штук, мисалы үчүн 1ден 9га чейин сатылса 0%, өзүнүн базасы менен сатабыз. 10дон 49га чейин товар кетсе 5%, 50ден ашык товар кетсе 10%. Бул алгоритмде перемен создавать этип алдык. Через integer quantity это общее количество товара. Unit price бир товардын баасы, total өзүнүн баасы, эч кандай скидкасы жок. Total общий сумма итога. Discount rate уже тут скидка сакталат да. Discount rate равняется 0 кылып присвоение кылып алдык. Бул эмне дегенде баягы модуль өзгөрүп турат да. Алгоритм өзү присвоение модуль через if бергенге болбойт да, пока 0 кылып берип алдык деп түшүнөм. Output введите количество товара деп экранга чыгара алабыз, а через input уже quantity'ге биз значение беребиз. Создавать этип переменный коробкага. Бул деле ошондой. Тут total коробка бар да биздечи. Ошонун ичине биз деген количество товар менен бир товардын баасын көбөйтүрсөк, товардын эч кандай скидкасы жок, баасы модельде сакталып калат да. Эгер quantity больше или равно 50 болгондо деген бул жерге деген discount rate'ге биз деген 0, 10 сактайбыз. Бул деген ошо 10% билдирет да. Quantity больше или равно 10 болсо, эгер true болсо, тияка деген 5% скидка. 0 болсо өзүнүн эч кандай скидка жок. Total уже всего на мой переменныйга биз деген subtotal менен көбөйтөбүз. Буякта деген биз деген 0,5, 0.05, 0.10 бар да. Минус 1 болсо, могу 1 деген общий биз деген канча сумма общий төлөйбүз дегенди билдирет да. Discount rate скидка. Кемитүүсөк, нары жакта уже биз деген канча сом общий төлөйбүз деген эме чыгып калат. Ошону subtotal көбөйтүрсөк, общий скидка, сумма без скидки чыгат. Ваша скидка, discount rate чыгат да, мисалы үчүн буякта деген 1ден 90 болот. 90 көбөйтүрсөк 10%. 95'ти 100 көбөйтүрсөк 5% чыгып калат. Ушул сыяктуу. Итоговый к оплате total. Общая база чыгат. Запуск. Мисалы үчүн 60 товар. Сомдон общий 6000, с учетом процента 5400.